Темирболот мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Сизди атактуу кыргыз элинин даанышманы Садыр акенин небереси деп уктук. Анан дароо эле сурай кетейинчи, Садыр акенин көп акылман сөздөрүнөн бир сөзү өзгөчө мени муютту да. Бул адам өлгөндөн калган туяктын артыкчылыгы өтө маанилүү дейт. Анткени артта калган туягың адамгерчиликтүү, сени жаманатты кылбай өссө, чоңоюп ысымың түбөлүктүү сакталып калары бул белгилүү деп айткан экен да. Анан ошол туяктын бири сиз болсоңуз керек. Мен эле эмес, кыргыз эли Садыр атаны тааныган Садыр аке тирүү кезинде аке деген наамга ээ болгон киши да. Анан сыймыктанат көл эли жейт аке бар эмеспи, ошонун бирөөсү Садыр аке. Ошо Садыр аке менен абдан сыймыктанабыз. Өзгөчө мен өзү чөбөрөсү болом Садыр акенин. Менин атам Үсөнгазы, Үсөнгазынын атасы Осмоналы, Карабек, анан Садыр болуп атат. Төртүнчү эле ата меники Садыр аке. Баягы. Анан эми биз сыймыктанабыз, анткени бул биздин көл эле өрөөнүн эмес, кыргыз элине өз кезинде жасап кеткен эмгеги үчүн, баягы өзүнүн бир жумушка же алдына койгон байлык же ансып мансап болбой эле ошо эл үчүн кызмат кылган кишилердин бири да дагы. Ошон үчүн эл жасаган, эл үчүн кылган кызматы, жасаган иштери үчүн эл наам берген аке деген тирүү кезинде да. Аке деген наам бул баарына эле бериле бербейт. Ошол көл өрөөнүндөгү мурун 5 аке болчу, анан кийин 7 аке болгон. Ошонун бири биздин чоң атабыз болуп атат да. Анан негизди бул кишини баягы Союз убагында көп деле билесиздер, Союз убагында коммунисттик партия болуп көп деле даңктала берген эмес да. Анан баягы Ал кездеги саясат ошондой болчу да. Анан ушул союз бузулгандан кийин эле эң биринчилерден болуп жанагы Кожоярдагы чоң көк күмбөздү 91-жылы ошол кезде менин атам, анан Өкмөтбек Алмагүчүков, Мукаш ата деген болгон, ошол кишинин атасы Мукаш ата экөө инициатива көтөрүп, анан ошо 5 ата Кожояр дегенде эле ошол 11 айылбыз көл өрөөнүнүн көл өрөөнүнүн жарымында чогулуп анан жана күмбөздү тургузуп, анан 170 жылдыгын өткөзүшкөн да. Ошондон бери эле ушу чоң атабызга баягы сыймыктанып, аты өчпөсүн деп, анан ошол келатабыз. Бир топ 2 жолу, 3 жолу китеби чыкты. Негизги китептин негиздөөчүсү болуп, ошол кезде Балыкчы шаарында турган экен. Ал да 5 ата Кожоярдын эмеси болот, кишиси Акмат Карыбай уулу деген атабыз болгон. Ошол киши чогултуп санжырадан, анан элден уккан сөздөрдөн анан жазылып чыккан китеп да. Муну өзү ал киши деле мен ошол көлдөн Бишкектен айылга Кожоярга баратканда деле ар бери өткөндө каттап кирип калчумун. Анткени ал менин атам менен тең түш болуп үйгө келип кетип жүрүшчү да. Анан ошондо китеп жазып атканда ошол киши негизги накта могул азыркы жазылган китептердин баягы орусча айтканда талчок берген киши ошол болду да. Ошол негизинде азыр китептердин көбү эле ошол чыгып атат. Анан кийин тиги Дөөлөт Сапаралиев архивдик материалды боюнча ошо Садыр аке боюнча жазылып чыкты. Анан чоң атабыз эми убагында көп эле Агы 200 жылдык мааракесинин алдында абдан чоң иштер жасалган экен да, туурабы? Ооба, былтыр 200 жылдыгын өткөздүк мамлекеттик деңгээлде. Ошол башында Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович өзү туруп берди. Анан Караколдо Садыр акенин 200 жылдыгы, Кыдыр акенин 180 жылдыгы эки акеники чогуу. Ал эки аке өзү бөлөдө болгон экен. Бөлө болушуп, анан 200 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өттү. Ал мааракеде эл аралык конференция болду. Казакстандан келди окумуштуулар, тарыхчылар. Анан эл аралык чоң айтышта өттү. Ошол былтыр 30-июнь, 1-июль болуп 2-3 күн Караколдо мамлекеттик деңгээлде ошо иш-чара кылып Садыр аке менен Кыдыр акенин 180, анан 200 жылдык өттү. Анан кийин биз июлдун 27-синде ошол Кырчын жайлоосунда баягы көчмөндөр оюну өтүп жүргөн жерде
ошо өзүнчө дагы Куран окутуп, аталарыбызга, өтүп кеткен ата бабаларыбызга, анан кийин Садыр акенин дагы 200 жылдык мааракесин ошол жерден дагы өткөздүк да. Абдан чоң деңгээлде жакшы өттү ал дагы. Анан бул Садыр аке тууралуу сиз канча жашыңыздан баштап билип өстүңүз да, мындай маалымат алып, каныңызга, боюңузга сиңире баштадыңыз? Садыр аке чоң атабыз да. Союз убагында жанагындай политика жүрчү, бирок аталарым айтып калчу да. Мен өзүмдүн атам Үсөнгазы бул киши деле репрессиядан чоң атабыз Украинага кетип, Османалы. Анан ошол жакта чоң энем дагы, чоң атабызды да биз көргөн жокпуз, каза болуп калган. Анан атам ошол жерде 4 жашында калган. Анан Украинадан окуп, анан 7 жашында баягы атам айтып калчу. Ушул атам, мен чоң атам айтып атат да баласыначы, ошол кулагым айтып жүрчү дейт, өзүңдүн жериң көл, Кожар деген айыл, кийин бирден ошол жака барып кал деп. Анан 4 жаш кезинде айтып жүрчү экен. Ошонун баары эсинде, э? Эсинде да. Эсинде калып, анан бирок кыргыздар көп болчу дейт. Кыргыздар көп болчу дейт да. Анан ошол мен чоң атам тиги кичине тил билип, жазып тиги болгон үчүн аякта дагы ошондой бир жумушта иштеп калыптыр. Анан ошол кыргыздар ошо тегеректеп эле ошол жакта жүрүшчү дейт. Кичинекей бала да, анан көп деле. Анан 30 жашында эле каза болуп калды дейт. Чоң энеси дагы, атасы дагы. Анан ошо коюп, ошол жакта, по-моему, айтып калчу, Херсонский область депчи, айтып калчу өзүчү ошондой. Анан 3 жыл детдомдо Украинада болгондон баары орусча окутат да. Анан детдомдо окуп, кичине илимдүү билимдүү болуп, келип ал жак бияка, анан кийин илимдүү билимдүү болуп, ошентип анан ошол атаман угуп калчумун да, чоң Садыр ата, чоң атабыз ушундай болгон киши болчу, тигиндей мындай деп. Анан айыл ичинде дагы аксакалдар сүйлөшүп отуруп калышчу, баягы бала кезинде колго сугуясың да, той томолок жамандык тиги булар да колго ошондо сөз кылып калышчу да. Анан эми баласын көп деле мындай, бирок калат кичинеденчи маани бир. Анан эң негизгиси баягы Союз бузулганда, анан 91-жылы Куран окутулуп, анан 170 жылдык өткөзүлдү да. Анан ошондон баштап баягы эл дагы жакшы билип, биздин чоң атабызды, биз дагы ошо небере чөйрөлөр дагы билип, анан сыймыктанабыз. Эми ошо биздин атабыз дагы ушундай иш кылып. Ошондон баштап ана тарыхчылар кайрыла баштады да. Да, биз эле эмес, тарыхчылар дагы. Эми жана мен тиги Акмат Карыбай уулу деп айтып өтпөдүмбү? Автор жана китептики ошо кишиге баа бериш керек. Анткени ал киши жана китебинде дагы, бирок мен ал кишиге кезигип жүргөндө дагы айтып калчу, мага Талчокту Муктар Абуезов берген, казактын жазуусу депчи. Ошо киши айткан дейт, мен бала кезде мен алардын романын окучумун да дейт. Анда эми азыркында телефон эчтеке жок, интернет жок. Анан мен ал кишинин романдарын, китептерин окуп жүрүп, анан бир кезде ошо Чолпон атадан кезигип сүйлөшүп отуруп калганда, анан ошондо сурап калганда, эмне бул кайсы жигит бу деген, анан мен айттым дейт, ушу сиздин момундай Деркенбай деген авторларыңар бар, тиги деген айтсам, менин тиги окуучуларымдын бири Турбай китебимде, анан жанына тартып саламдашып, анан айтты дейт, кимдикисиң, баласысың, каяктан деген, анан ушундай деп таанышып антип мынтип өтсөк, анан ошондо айтып калды дейт. Бизде Сүйүнбай деген кыйын акын бар казакта. Ошол киши айтып жүрөт, силерде Кыргызда Садыр аке деген киши бар экен, бар болчу экен. Маңдайында, таңдайында сөөлү бар, тилинде мөөрү бар, сүйлөсө эки жагынан чыгып турган бөрү бар деп, эки жагында баягы колдоп жүргөнү болот да, бөрүдө эки каршыга ошо колдоп жүрчү окшойт чоң атанды. Анан көрүнчү кишиге эле көрүнөт окшойт да, менин оюмча ал кишичи, ошолор. Анан ал кишиге көрүнчү экен. Бул чоң ата Кыргызстанда эмес, Казакстанга да барчу экен да. Анан ошол киши айтып калчу эле, сен ошол силердин чоң атаңар Садыр аке бар турбу, эмес бар да, Садыр аке бар турбайбы, илгери болгон экен, ошол боюнча сен жазып жүр балам деп, анан кийин тигил кишиге айтып атпайбы. Анан ошол киши анан кийин ошо мен баламын дейт, жаш элемин дейт да, ошо бир 25-тердин тегерегинде окшойт. Анан ошондон баштап илгери айтылган аксакалдардын тилиндегин анан кийин жалпак тил менен жазып жүрүптүр да, тетрадка толтуруп. Ал киши. Азыр сиз Садыр акенин чөйрөсү болуп атасыз да, туурабы? Анан мындай өзүңүз дагы ошол Садыр акеге мындай атаңыздан билген, уккандардын баардыгын ал киши жөнүндө жазайын деген ой жаралабы? Анткени мен байкап атам, сиздин өзүңүз дагы мындай тарыхка болгон, санжырага болгон кызыгууңуз өзгөчө экени байкалат да. Эми эң биринчилерден болуп мен Садыр акеге студент болчумун. Ошол күмбөздү орнотуп атканда, мен студент, жаш баламын да. Анан Союз бузулган. Баягы биздин рубль
200 сом менен алмашылган убак. Сомдун баасы турган жакшы мезгилде анан мен айттым ошондочу атама ошол жерде комиссия отургандар Садыр аке деген жана маңдайында жазууну мен жасатып берейин депчи. Мен жасатып келип берем Бишкектен жакшылап десем күлүштү да сен студентсиң. Жок, атамды чоң атамдыкы мен жасатып берейин деп. Анан азыркы турган Садыр аке 1805-1921 жыл деп бул Бишкектен келип анда ошо Фрунзе только ат өзгөрүп аткан убакта студент болуп жүрүп анан бир издеп вечерний Бишкек, вечерний Фрунзе кезинен анан бир орус чалды таптым. Эң биринчи салымымды айтып берейин да. Ошол орус чалды таап, анан ушундай бир кичинекей подземкада ошол бир үйүнүн астында, этаж үйдүн астында өзүнүн ушундай эмеси бар экен, мастерской. Анан кирип айттым. Момундай жасаш керек, болуп атат, чтоб ал жылтырап, жакшылап жазуулар чыгып, ушундай чтоб бир турсун десем, түшүндүм балам деди, улуу киши экен караган киши. Түшүндүм, баарын түшүндүм деди. Анан орусча айтты, я так сделаю деди да, она будет простоять еще 100 лет деди да, минимум. Даже сүйөңү да өчпөйт, эчтекеси да өзгөрбөйт деди да. Анан мен чынында эле ошондой болду. Ооба, чынында эле ошол болду. Анан мен ошол кезде рубль менен бир 2000-3000 рубль сурады. Мен баягы биздин сомго котордум. Мен берейин дедим, макул деп. Стипендия алам. Макул төлөп берем дедим. Хорошо, байке, я заплачу, сиз жасап бериңизчи дедим. Мен просто менин вклад первый болсун чоң атама десем, все деди. Анан металлга жасап туруп, анан жанагы букваларды бронзадан, меттен бронзадан кылып жасады. Эмгиче күнүгүндөй турат. Жылтырак боюнча абдан сонун болуп. Ошол менин чоң атама кылынган биринчи тиги эмем да. Анан кийин эми көп эле нерсени жасап жүрдүк, эми чоң атабыз да биздин. Анан кийин экинчи чоң мындай чоң атама кылган нерсе баягы көйгөй болуп, баягы 91-жыл жасалгандан кийин абдан чоң күмбөз жасалды, үстү куполу да чоң, анан ошол куполдар түшүп, үстүнөн сынып, урап, баг өсүп, ушинтип баштады да. Ар өткөндө барасың жүрөктө өйт, анан ушундай бир убактысы боло түштү 2012 жылы. 2012 жылы убакыт болуп, анан сүйлөшүп балдарга ушул именно куполду жасаганда күмбөздүн үстүнчү аны баары жасай бербейт экен. Анан мен бир досуман алайлык достон сурап ошол мечит салдырган ошол жака. Анан ошол мечиттин куполун жасаган балдар барбысың, баары телефон беришти. Анан кечинде отуруп эле сүйлөшүп калдык телефондон. Анан берип мен ошол балдарга чыгып анан сүйлөшүп анан ошол балдар жасап берди да. Ошол күмбөздү полностью жанагы көк менен кылып, ичинин тияк биягынын баарын ошонун баарын жасаткан. Эми бул өтө эле мен атам да. Анан ошол болду. Анан кийин эми ал эл менен чогуу биригип эстелигин жанагы так күмбөздүн жанына эстелигин койдурдук. Аны скульптор Мирлан Осмоналиев деген жакшы жигит чолпон аталык жасап берди. Ага анда деле ошол чогуу чуркадык. Бул Алма Күчүков, Өкмөтбекова, ошондо Кожар ата коомдуку төрагасы болуп Келгенбаев, Адилбек аба, Жыргалбаевалар, Дөөлөт аба, Салмакеев, Замакин болуп турган. Чогуу ошолор чогуу бүтүрдүк. Мен деген ал уят болгон эл менен чогуу жасалган. А күмбөздү болсо реконструкциясын мен аны өзүм жасаттым да, чөгүрөсү болгон үчүн. Ошондой иштер болду. Анан эми азыркыга чейин бүгүнкү күнгө чейин деле жасап келатабыз. Колдон келгенин. Эми баягы өтүп кеткен өлгөндү даңктабаса түрк паркталбайт деген сөз бар да кыргыздачы. Анан кийин тем более ошондой кишинин урпактары болуп жүрсөк, аттарын алып жүрсөк. Ал кишиден да өткөн сапаттар болдубу? Же болбосо биздин чоң аталарыбыз ушундай адам эле, ушул сапатты сен боюңа сиңирип жүр деп атаңыздын сизге берген таалими, тарбиясы кандай болду? Жок, мен атам кызматта иштеп да калып атты. Эртең менен кетет, кечинде келет. Негизги тарбияны биз энебизден алдык. Апабыз жазуучу, эл жазуучусу Касымалы Жантөшевдин бир тууган карындашыбы болгон. 2013 жылы өтүп кетти. Ак суу көлдөгү Ак суу районунун Тепке айылынан болгон да. Эми Тепкеден көп мындай кишилер чыккан экен. Ошонун бири мен Таята дечибиз Касымалы Жантөшевди. Анан жана Каныбек, Курманбек деген романдар бар да, ошондо мен дагы ошо Таятам койгон аттар экен. Мен Каныбек деген агам бар, Курманбек деген агам бар.
ошол анан мүнөзү энемдики негизи ушу өңү түзү баары ошол таятам окшошуп кетишчү да. Анан эми энебиз дагы строгий киши болгон, баарыбызды окутуп, анан ошо билим жагына көп көңүл бурганда, билим жагына көп көңүл буруп, анан эми айыл ичинде жакшы эле таанышчу, Көл-Өрөндө эле таанышчу, баягы Касымал Жантөштүн карындашы деп. Эми атам Садыр экенин чөбөрөсү болуп атса, небереси болуп, анан 3 эжем, 6 эркек бар болчу. Былтыр болсо ошо 1 эжем кичүүбүз өтүп кетти. Анан ошо баарыбызды эле окууга, эмгекке эметкен. Анан кийин именно ушул айтып калчу, конечно, айтылчу сөз да алчу. Баягы тиги ынтымакта жүргүлө, биримдикте жүргүлө, эч кимге алдабагыла, калп айтпагыла деп айтып, анан чоң атабызды айтып калчу, ошол чоң атанын атында жүрөсүңөр, уят кылбагыла, сөз тийбесин деген сөз болчу ал. Тарбияны эмгекке, окууга жакшылап тарбиялады бизди. Ошонун үзүрүн эми көрүп атабыз да, билип. Негизи баягы ген берилет деген нерсеге ишенесизби өзүңүз? Берилет дегенге ишенем. Өзү негизи эле илимий жагынан деле ал тастыкталып, доказать этилген да, берилет, берилбей койбойт. Муну айтып аткан себебим мынакей жазуучу жагынан кетпесе дагы илимий жагынан мынакей менин улуу эжем Карабекова Жамиля Шенгазиевна деп азыр академияда иштейт. Өмүр бою мынакей 70-ке чыгып өтүп калса дагы өмүр бою ошо илим менен жүрдү да өзү. Анан ал жагынан берилет. Чоң аталар илгери деле мен деле баягы кичинекейимде угуп калгам. Менин атама ошо Садыр экеники дагы берилиптир депчи. Садыр экеники дагы берилиптир деп. Өңү түзү мындай келип окшошуп кетчү да, карап. Сакал мурт жок болчу атамда, биякта чоң атада сакал мурт бар экен, анан берилет. Окшош ушу небереси окшоп калган турбайбы деп мен өз кулагым менен уккам. Илгери аксакалдардан. Баягы сүйлөшүп, колго сууп жүргөндө ошондо угуп калгам. Анан ал берилчү эле нерсе го. Берилчү эле нерсе го буюрса. Берилди го деп деле ойлойм, ал чоң аталарыбыздын гени. Эми баарына берилбесе дагы, андан бери аз болсо дагы берилет да. Бирок мындай көкүрөктө бир сезим дайыма жашап жүрөт болуш керек. Ушул менин чоң аталарымдын мындай ошолордун кадырын дайыма сактайын депчи. Жакшы сактайын, ошолорду кийинки балдарыма чейин алып жүрөйүн. Ооба. Мен абдан сыймыктанам, мен эле эмес, ошо чоң атаны билген кишинин баары эле сыймыктанат. Эми небере чөбөрөлөрдүн баары эле сыймыктанат дейм. Түшүнгөн киши сыймыктаныш керек. Сыймыктанчу киши менен сыймыктаныш керек. Эми конечно, биз өзү балдарыма деле айтам, менчи түз жүргүлө, атанын атын булгабагыла депчи. Өзүңүз кайсы тармак боюнча билим алдыңыз? Кесиптик билимиңиз кайсы? Мен биринчи ушу улуттук университетти бүттүм 96-жылы. 96-жылы, өзүм 85-жылы мектепти бүттүм, бирок 5 жыл окууга тапшырып жүрүп өттүм аны дагы. Көкпеттен атып өтүп, өткөндө да подготовительный отделениени бүтүрүп университетти. Мурда ошондой эле эмеспи? Ооба, даярдоо билимин өткөзүп туруп анан эми мен армияга чейин 2 жыл, анан армияда служба кылып келип, анан армиядан дагы 2 жыл анан өттүм да. Өзүм негизги айылда эле иштесемби деп союз убагында ошондой бар болчу дейм, шаарда эмне деп агроном болуп, ошо айыл чарбасында эле иштесем деген мындай ой бар болчу. Анан кийин юридика жагындагы окусакпы деп, юриспруденция деген ой бар болчу. Анан биология институтун бүттүм, университеттин биология. Кесибиңизди биолог болом деп өзүңүз тандап алдыңыз, Ооба, ал жерде деле почвоведение, агрономия, ошо айыл чарбасы боюнча кафедра бар болчу, ошо бүттүм ошол жагын. Бизде чоң агрономдордун бар ошол биологиянын почвоведение жагын бүткөн экен да. Анан ошогун бүттүм. Анан кийин эми ошол жакшы окуп бүттүңүзбү? Ооба. Мен аны жагын калп айтып, вообще мен калп айтканды жаман көрөм. Мен тиги диплом защита кылып атканда руководителем Печенов Владислав Арсентьевич деген киши болгон. Кыргызчада сайрайт, ал могул Бишкек анда шаарынын депутаты болчу, Горкой кеңешинде. Анан ошо киши айтты, диплом защита кылып атканда, эми ал жерде защита кыласыңар билесиңер да, көп киши отурат, комиссияда отурат. Ошондо айтты. Бир үчүң бар экен. Бир үчтөңдө кызыл диплом менен кетет экенсиң деди да. Үчүм физикадан болчу. Физикадан эле.
Анан мен ошол жерден айттым, ага жок оңдобойм. Мен эми физиканы 3 бөлсөм мен анан 5 кылып бер деп кантип айтам биз десем күлүштү. Аны жок, ошо боюнча эле болсун. Ошол кезде эле принцип бар экен да анда сизде. Ошо 1-3 оңдосом мен кызыл диплом болмок. Анан өзүлөрү деле көрүштү, бирок ал жерден негизи действительно жашпыз да, подсказка кылышат. 1-3 тиги бу деп элечи, анан жалаң 4-5 болот, анан 1-3 деп. Анан бирок аспирантурага направление беришти. Окудуңузбу? Аспирантураны окуган жок, мен ал жерден деле ачыгын эле айттым, эми биология факультетин бүтүп атам. Ал кезде мен үйлөнүп үлгөм, үй бүлө багыш керек. Анан жумушум дагы бар, могу жерде иштеп атам. Анан муну мага берген, эми анда аз эле берилет да, саналып эле ким кандай бүтүп атат. Анда меникин башка кыздарга эле берип койбойсуздар деп, мен ошо комиссияга ошол жерден эле айттым. Мен окубайм ары. Мен дагы башка окуйын деген оюм бар, кичине туруп деп, ошол жана юридический факультетти бүтсөмбү дегем. Анан 2006 жылы факультетти да бүттүм, академияны. Эмне үчүн юриспруденцияга кызыктыңыз? Же ошол кездин багы бир талабы, анан кийин эл арасында дагы ушул эки билим алыш керексиз, юрист болуш керек, мамлекеттик кызматка барыш үчүн деген бир тенденция жүрүп кетпеди беле? Ошол дагы сизге таасир эттиби? Жок, мен бул мындай болуп калды да, чын-чынына келгенде 5 жыл окууга тапшырып анан өттүм дебедимби? Анан ошо өтпөй калган күндөр армия ыйлаган да күндөрүм болгон. Кантип мен ошо окудум, билимим деле бар, мектепте эле жакшы эле бүттүм беле, анан Тааныш салган жоксузбу айрымдарчылап? Жок. Ал кезде союз убагында көп делечи. Мен аны азыр жок десем көрөдү, балким ишенбей деле калар. Бирок мен айтып атам го, аны менен окугандар билет, эми эч кимге доказывать этким деле келбейт. Мен подготовительный отделенияны бүтүрүп, отличие менен даярдоо бөлүмүн даярланып 1 жыл. Андан кийин анан өттүм. Анан ошол бир диплом менен чектелип калбайын, рас 5 жыл тапшырып өтүп аткандан кийин, бирок сиз айтып аткандай жанагы барып эле бир кызматка тура калайын иштейин деген деле мындай план жок болчу. Юрист болоюн деген планым да бар болчу да. Юрист болуп, анан кийин балким органга кирип кетсемби деп ошондой бар болчу. Анан ошон үчүн юриспруденцияны деле мен жакшы бүттүм. Кызыл диплом болбосо дагы жалаң 4-5 менен ушундайга чукулдады, бүттү. Анан эми ошол мезгилде заман баягы мындайча айтканда олку-солку болуп, бир жагы коммерческий, бир жагы тыгы болуп, анан кийин баягы жеке ишкер болуп иштеп турдум. Бирок чакыруу эки жактан көп эле болду кызматка. Ошо мамлекеттик кызматка эмнеге барган жоксуз деп сурагым келип атат да. Же кесибиңиз боюнча иштеген жоксуз? Жок, мындай болду. Мамлекеттик кызматка иштеп жүргөн кишилер деле келип ошол совет сурап жүрүштү көп элечи. Мындайча айтканда, жок. Именно өзлөрүнүн иштери, кылып аткан иш, мамлекетке болуп аткан иштердин бир тобуна азыркы жүрүп аткан иштердин эми мактанбагандай болоюн, бир азы болсо дагы мен сунуш бар. Ошол кылган сунуштарым ишке ашкан. Бирок авторлор башка кишилер, анткени себеби мага мындай кезигип, момундай кылсак деп, тигиндей кылсаңар мындай жолун деп мен бир тобун айтып бергем. Элементарно ушу мен Казакстанга тияк-бияка барып жүргөндө 96, 98, 2000 жылга чейин ушу Алматыга кирип атканда Алматыда өтө көп пробка болгон. Пробка абдан көп болгон. Азыркы пробка деп коюп атпайбыз орусча машинаны. Ошондо бияктан эми атка минер чоң кишилер менен да сүйлөшүп отурганда ошондо мен да сунуш киргизгем. Бизде Кыргызда дагы ушундай болот. Көп өтпөй 5-10 жылдын ичинде бизде дагы пробка болот. Киши машина жүрө албай калат. Деп ошонун эми баягы кандай чыкса боло жолун айтып бергем мен ошондочу. Кандай чыкса болот деп, чыкса болот депчи. Анан алар боюн эми илип калды кулакка. Мен айткам, ошондо жеткизгиле дегем сверхучу. Жеткизгиле дегем. Кыргыз эли эски эле машина мине бербесин деген мен ошондо айткам. Жаңыраак машина алсын, 10 жылдык машина. Анан тиякта эле Германияга барып эле авышка кемпир айдап аткан сөйлө 20 жылкы машина, 30 жылкы машина, бул кемпир айдап жүрдү, бул авышка айдап жүрдү, бир ошондо бир мода болуп кетти да, алып келип эле машиналарды, бул тиги авышка айдап жүргөн машина экен деп эле сатышып, бирок эски машиналар да. Анан мен айттым, биздин кыргыз элибиз дагы бир жакшыраак жаңы машиналардан миниш керек да. Бирөөнүн эски металломун алып келбей. Ошон үчүн пробка болбош үчүн азыр биз деген 10 жылдык кылып койсоңор дедим да. 10 жыл эле жаңы машина, 10 жылдан кийинки эски машина кирбесин. Биз эми кызматта иштеп атат. Менден улуу кишилер дагы суроо беришти да. Кантип киргиздирбейбиз? Оң жак рульду дагы азайткыла, көп киргизбегиле. Анткени себеби бул дагы бизнес. Элдер алып келип оң жакта рульду сатып атышат. Анан бизде левостороннее движение, анан обгонго чыкканда кырсык көп болот деп ошондо да мен сунуш киргизгем да. Анан
биз ФТОбузда дейт, Всемирный торговый организацияда кантебиз деп эми кызматта иштеп атышты ошо кишилер. Анан мен айттым, биз отказ кылып аткан жерибиз жок да дедим, алып келбе деп. Силер просто растаможкасын кымбаттатасыңар ошо машиналардын, эски машиналардын оформлениясын кымбаттатып койгула, эл алып келбей калат. Жаңы машиналардыкын болсо арзандаткыла. Чтоб биздин кыргыз элибиз, кыргыз балдар, кыргыз эжекелерибиз жаңы машина айдасын деп мындай ичим айметти да. Ошондо жаңы машиналар азыраак келет. Анан тиги көп пробкада боло баштабайт да. Баягы эски арзан эски машиналарды алып келип эле анан кийин толуп кетпеди шаар ичичи. Мына ошолордун кесепети азыр деле болуп атат. Эми мен ошондо деле айткам. Анан азыр ошол кийин 10 жылдан мына 10 чакты жыл болуп калды, боло элек даже. Ошол илгери жана 2005-жылы, 6-жылдары мен сунуш киргизгеним 2016-жылдары кирди. Бирок ошондой. Жок, эми кечирээк кирди да, бирок баягы айтылган сунуш ошондо киргизсе балким башкача болуп калат эле деген ойдомун да. Азыр ишкерчилигиңизди негизги багыттары кайсы тарапта? Өндүрүшпү, курулушпу, кайсы багытта иш алып барасыз? Ишкерчилик боюнча баягы орусча частный предприниматель деп, кыргызча жеке ишкер деп коет. Эми ошол иш менен мурун деле иштеп келгенбиз. Эми ол 2020-жылы пандемиядан кийин көп деле көңүл жок. Эмне себеп болду ага? Себеп тиги айтышоор 2020-жылы баягы пандемия болуп катуу оору болду, жоготуу болду дегендей. Ошондо мен да катуу жаттым, уулум да катуу болуп, биз баарыбыз тең ошол жана искусственный дыханияда жатып аттык дем алуу боюнча. Ошо 2020-жылы 16-июлда келинчегим ошо өтүп кетти да, ошо менен оорудан. Бартык кайрылуу болсун. Канча жыл чогуу бирге түтүн булап жашадыңыздар? Канча балалуу болдуңуздар? Келинчегиңиздин кесиби кайсы багыт? 30 жыл чогуу жашадык. 2 уулум бар. Экөө тең жогорку билимдүү. Келинчегим жакшы киши болчу өзү. Аны эл деле сүйлөшүп билет. Элдер көргөн, билишет. Эми 30 жыл чогуу турмуш куруп жүргөндөн кийин айлапа мындай токтоо, мүнөздүү, мындай оор, салмактуу, жакшы адам болчу да. Анан ушундай жакшы кишилерди биринчи алып кетет экен да көрсө. Анан өзүмө да келе албай бир топ жүрдүм. Азыр деле оор айтыш. Эми чындыгында оор. Азыр болсо сизди баягы ишкерчиликтен тышкары дагы мындай коомдук иштер менен көбүрөөк алек болооруңузду билебиз. Кожояр ата, коомдук фондун жетектейт экенсиз. Бул демек ушул фонд аркылуу сиз өзүңүздүн кичи мекениңизге мындай аяктын инфраструктурасын өнүгүшүнө, социалдык, экономикалык маселелердин чечилишине жардам бересиз да, туурабы? Беребиз, албетте беребиз. Эми биз колдон келген жардамды берип турабыз да. Колдон келген жардамды берип турабыз. Фонд кандай максатта иш алып барат? Биз Бешата Кожояр фонд бар, ал жерде 11 айыл. Ол Бешата Кожоярдын мен төрагасымын. Атак андан тышкары 2010-жылы Кожояр ата коому деген фондду түзүп бергенбиз. Бияктанчы баягы биздин өзүбүздүн айыл биригип ынтымакта жүрөлү деп 2010-жылы ушу 1-2 жолу чогулуп шаарга. Ошондо инициативасын мен көтөрүп, ошонусунда мен көтөрүп берген балдар чогулуп 80-90 киши чогулганбыз. Эми андан көп бизде биякта 1000ге жакын киши бар, бирок бир жагы. Анан ошондон бери эле Кудайга шүгүр, биякта чогуу бир иш алып барып, айылда кандай көйгөй чыга калса чогуу чечип, эметип турабыз. Ошонун көп эле, мисалы могул Кожояр ата коомдукун, мисалы мына бул Садыр акенин иши боюнча абдан көп иш алып бардык. Абдан көп. Жанагы Бишкекте улуттук библиотекада, национальный библиотекада дагы эң биринчи конференциясында биз өткөздүк. Ошондо дагы бул жерде баягы окумуштуулар дагы көбү таң калышты, көбү келди да. Ушундай кишилердин конференциясын өтүшү деп ушундай. Мамлекеттик деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде өттү. Анда Кытайдан келди, Турциядан, Россиядан, Казакстандан 5-6 мамлекеттен келип, ана конференция өттү да. Ошого дагы ушул башында ушу Кожояр ата коом туруп, ошону өткөздүк чогуу. Ошол жасалып аткан иштер боюнча көп эле нерсе жасадык. Шаарда өткөзүп аткан, айылда өткөзүп аткан Досмамбетова апабыздыкын, аныкында 80 жылдыгын биз ошол инициатива көтөрүп, биз ошол өткөзүп Кожояр ата коому. Анан жана Семеновка деп атпайбызбы?
ошол азыр Кожоярат айылда, ал жагында кичине токтолуп айта кетем. Ошол клубту атын Досмамбетов атына кылып бердик. Мына ошондой көп нерселер жасалат. Бала бакча ачылат айылда. Эң биринчи эле шаарлыктарды чакырат, анан чогулта калып өзү тыйын тыпырын алып барып берип, холодильник тиги буларын алып барып берип, аяка эми көп эле нерсе жасалат. Кожояратта коом ушул 15 жылдан бери көп нерсе биздин эле Кожоярга эмес, ысык көл бардык эле жерге көп эле жардамы тийип келди, тийип атат. Тың балдары баягы инвестор болуп берип аткан экен да, ошол мекениңиздерге. Анан даже мына бул пандемияда бир ушундай баягы тез арада эле баягы мартта бир чек аранын баары жабылып, Бишкекте жабылып, бир жөндөн ооба. Ошол мезгилде мен жанагы келинчегим раматтылык экөөбүз ошол айылга жардам берип коелу деп, анан складтан спецодежда алдыртып көп, перчатка, маска, көп нерсе алдыртып, жок табылбайт, же шаар ичинде жабык чыга албай атпады, ошону таап, раматтылык аялым ар бир айыл өкмөткө өзү пакетке салдыртып, жазып, анан жибергенбиз. Ошол тиги Чолпон атанын больницасынан өдө спецодежда алынган. Анан жолдо как раз жабылып турган балдарга да спецодежда, медицинский спецодежда башка, жолдо турган спецодежда башка, перчаткаларынан өдө жибергенбиз. Ошол баягы өзүбүздүккө, өзүм тиги келинчегим экөөбүздүн атыбыздан, балдардын атынан биздин жардамыбыз деп. Анда ошо перчатка жок, тиги жок деп айтып башканда, анан спецодеждасынан бери алып берип. Адатта ошо кичи мекени үчүн жакшы кызмат кылып берген, анын көйгөйүн чечип берген мыкты уул кыздарын айыл эли дайыма түп көтөрүп, сен бизге депутат болуп бер, сен бизди колдоп бер деп дайыма мындай көтөрмөлөп алышат да. Ушундай наказдарды сизге кылышкан жокпу? Буга чейин болдубу ошондой сунуштар, билгим келет да. Болгон. Эми болгондо ошол как 5-чи созывдыкында дагы болгон, 6-чы созыв. Бирок ал кезде мен ушул айылдан чыккан, шаарда турат агабыз дагы депутаттыкка коюп аткандан эми мен күчү болгондон кийин баягы улун урматташ керек да. Мана түшүнүк болсо, ошон үчүн мен отказ кылып койгом. Жок, айылдан агабыз баратат, айылды бөлгөн болбойт депчи. Мен ал могул жерге барып эле депутат болуп бүгүн бар эртең жок. А мен эми айылда ошол эл менен чогуу турушум керек да. Жашашым керек. Анан эртең кандай болот деп, анан мен барбай койгом. Уят болду депчи. А так сунуш түшкөн, тиги көп эле сунуш түшкөн, ошондо анан жок деп мен ошондо отказ кылып койгом. Эми айылда ошол тиги жардам берип антип жүргөн эжекелерибиз да бар. Айнагүл эже, ошол эле Садырекенин чөбөрөсү болот, бул Айнагүл эже. Мен дагы ошо аталаш эжелер болот. Жамиле эже кыздардан эсептеп келсек, карындашыбыз Назгүл ачык саясаттыкы дагы ошол жакта көп нерселерди чыгарат. Эми кыздар Кудайга шүгүр, эми ал төркүнү болот да. Баары анан төркүн тиги кыздарды сыйлайт, булар дагы анан кыздар жагын айтсак, эми эркектердики көп эле, Кудайга шүгүр, көп эле киши жардам берип, колдон келгенин кылып атабыз. Ысык көл району боюнча мындай шайлоо болгон турат, жогорку кеңешке талапкерлерди тандайбыз деп көл эли азыр кызуу даярдык көрүп аткан кез. Азыр депутаттыкка барсам деген ой барбы, жокпу? Азыр кандай сунуштар? Сунуштар, чын айтканда мен Беш ата Кожоярдын төрагасы кылып шайлашканда ошондо эле түшкөн сунуштар. 2026 жылга эми агаларым деп эле өткөзүп коюп эметпей, убактысы келди, бышып калдың деп аксакалдардан дагы, орто муундар дагы, жаштардан дагы айтышып, айке ушундай деп. Анан мен ойлоноюн дегем. Ойлонуп көрөлү, эми азыр эми бул жумушуңарды аткарып берейин, бир топ документация керек экен, жана коомду ачып атканга да аяк жагынан да жардам берейин деп. Анан ошондой сөз болгон. Сөз болгондо эми азыр деле сунуш түшүп атат. Ойлонуп аткам, анан буйруса коебуз го, анткени себеби жөн эле жок тиги бу дей бергенде деле болбойт экен. Эми элден түшүп атат да сунуш. Анан аны деле ойлонуп көрүп буйруса барабыз го деген ой бар. Өзүңүз саясатка кызыгасызбы? Эми саясатка мен мындай чынын айтканда кызыгам. Эмне болуп атат?
кантип көз караш кылбай коесуң эмне болуп аткан мамлекетибиздечи. Баягы сөз бар эмеспи, сен саясат менен алек болбосоң, саясат сени менен алек болот деп, э? Баягы эми азыр 21-кылым технология өнүгүп аткан убакта баягы гезит бетин карабай да калдык. Сразу эле чыгып телефондон карай кой, эмне болуп атат, жогорку кеңеште эмне болуп атат, ким кандай суроолорду берилип атат, эмне закон кабыл алынып атат, эми мен деле эмес, бир топ деле киши кызыгып карап коет болуш керек. Ошон үчүн көптөгөн жанагы интервью тиги булар чыгып калып атпайбы? Эми карайм, кызыгабыз. Кызыкпасаң кантип, бул өзүнүн мамлекет да. Кичине көңүлдө болуш керек да. Анан колдон келген салымды да кош керек да, эгерде барып калсак, тиги болуп калсак, ал жерге дагы ошол закон кабыл алуу боюнча дагы карап туура болуп атабы. Негизги көйгөй бул мамлекет, анан кийин ушу мамлекетте жашап аткан, ушу мамлекетти түзүп аткан биздин элибиз да. Анан элдин да көйгөйүн караш керек, бир эле жактуу болуп албайчы. Азыр коомдо мындай таза адамдар керек, таза саясат жасаш үчүн деген мындай лозунг өтө маанилүү болуп турат да. Өзүңүздү мындай таза азыркы муундагы таза саясатчылардын катарына кошо аласызбы андай кийин? Кошом да, кантип кошом? Мен өзүм негизи тазамын да, бир да эч бир ишке аралашкан. Ооба, ишке аралашкан жокмун. Мамлекеттик иштерди иштеген жокмун. Мамлекеттик партияларда болгон жокмун. Мен негизи эле тазамын да. Кайсыгынан караганда деле мен ошентип өзүмдү ойлойм, анан калганын эл баа берет да, бирок чындап келгенде ал иштерди иштеген жокмун мен. Жанагындай 2 дипломум, тиги иш эме болгону менен мындай иш-чараларга катышып, колдон келген баягы насаатты айтып, тиги болуп койчумун, бирок аралашкан эмесмин. Саясатчылар менен мындай алакка катышыңыз, мамилеңиз кандай азыр? Барбы? Кимдер менен, кимдин жасаган иш-аракетине өзгөчө симпатия кыласыз? Эми мен азыр чындап келгенде көп деле жок. Азыр айттым эле, ушу 20-жыл пандемиядан кийин көп нерсеге көңүл деле жок. Былтыр ошол кичине эмес, ошондо баягы Садыр атабыздын 200 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өткөзгөндөн баштап кичине баягы өзүңө келип, элге аралашып калдым. Ошон үчүн көп деле аралаша элекмин азыр. Эмне жасагыңыз келет? Мисалы, эмнеге көбүрөөк көңүл бөлгүңүз келет? Бүгүн коомдогу кайсы процесстерге кайдыгер эмессиз? Эми мен эле эмес, элдин бир тобу деле кайдыгер эмес болуш керек. Биздин өзүбүздүн коомдо бул социальный вопростор болот. Мисалы, көл өрөөнүндө болуп атпайбы биздики азыр? Болуп калса, Бишкекте любой эле жерде социальный вопростор болот, экология болот. Өзүңүз деле Бишкекти көрүп атпайсызбы, качтан күнү демала албай да калып атабыз. Ошол эле мисалы көл өрөөнүн алсак, азыр Садыр Нуркожоевич деле былтыр 2 жылдан бери келгенден бери ал жака жанагы пакеттер даже кагаздан. Мен былтыр 200 жылдык мааракеде караколдон көрдүм. Сонун кагаздан пакет илгеркидей да. Чоңу да бар, кичинекейи да бар экен. Ошондойлорго өтүп атат. Анан кийинчерээк азая түштү, кайра эле баягы пакеттер пайда болуп атат да. Анан көлдүн ичи, көлдүн өрөөнү жанагы келип эс алып туристтер бузулуп атпайбы көп элечи. Аяк жагына да көңүл бурушуш керек. Анан социальный боюнча болгондо эми балдарды, келечек балдардыкы деп коебуз да, анан ал жака деле пособие аз эле бөлүнүп атпайбы. Аяк жагын караш керек. Пособие болот. Анан ошол бала садикке кандай барып атат? Детсад жагын каралыш керек, салынып аткан жагы. Мектеп кандай болуп атат? Кандай билим алып атат? Анан ошол балдар анан билимдүү болуп чыгыш керек да. Биздин келечек балдар деп коебуз, балдар десек азыркы жаштар көкүрөк уруп чыга калып атпайбы? Анан үчүн мектептен баштап билимдүү болуп окуп, анан кийин жогорку билимге барыш керек да. Мен өзү чын-чынына келгенде бизде могул билим жагына, жогорку билим жагына көп көңүл бурулбай атат. Өтө көп, анткенчи көп нерсенин баркы жок болуп атпайбы? Мурун биз окуп жүргөндө 5 бир университет бар болчу, билесиңер да. Анан ошого конкурс менен өтчүбүз. Эмне үчүн мен айтып атам, 5 жыл тапшырып жүрүп өттүм деп. Туурабы? Анткени мен алдыга максат койдум, окушум керек, жогорку билимдүү болушум керек деген. Азыркы мезгилде көрүп атпайбызбы? Балдар барып тапшырат, андан өтпөй калса тиге тапшырат, анан кийин жүрүшөт, окушпайт. Эми баары дебейм, окугандар бар арасындачы. Анан мектепте анан бул жактагылар азыркы биз Западтан алган опыт болуп эле, да, баягы онлайн аркылуу анан же болбосо жанагы эмелерин өткөзүп коюп атышпайбы? Анан бал менен келип эле тапшырып коюп атышат. Бал менен келип мектептен ОРТдан өттүк депчи. Эми ОРТда мен байкашым боюнча ответтер турат, анан ошону да нет деп эле басылат да. Өзү баш менен ойлобой калат ба, тиги жерде да или нет, попал, не попал, нет дегендей эле сөз да.
билетти илгери биз чоюп алганда ал жерде 4 суроо турат. Анан отуруп алып даярланасың да өзүң мээң менен. Даярланыш үчүн үйдөн окуп даярланышың керек. Эртең тарыхтан экзамен берем, ага деп отуруп 3 күн 10 күн даярланасың. Орус тилден экзамен берем деп ошондой биз аяктан даярланып келип анан вузга тапшырганда, жогорку билимге тапшырганда дагы ошентип даярланчубуз да отуруп. Азыркылар даярланбайт да. ОРТдан келди, менин балым мынча, все мен өтөм деп келет. Анткени буга өтпөсө, акчасы контрактты төлөп койсо, башка вуз ала берет. Баягы бал азыраак болсо дечи. Ошол жакты контроль кылышыбыз керек болуп турат го деген мен оюм бар да. Кичине мурункудай системага киргизип кичинечи. Анткени Союз убагында негизи билим берүү жагы абдан күчтүү болчу. Андан биз эметпешибиз керек. Ошо билимдүү агаларыбыз, эжелерибиз чыккан үчүн билимдүү окумуштуулар, врачтар чыгышкан да ошол кезде. Анан ошол жагына көңүл бурушубуз керек да. Жашоодогу мындай карманган, сиз тутунган принциптер кайсы? Эми мен баягы Садыр акенин чөйрөсү болгон үчүн мен ошо көбүнчө ошо Садыр аке жагына буруп жүрөм да дайымачы. Ошо чыңчыл болуш керек. Баягы адилеттүү болуш керек. Калыстыкты обязательно кармаш керек. Ошон үчүн бул Жет акенин бириндеги өзүнүн сөзү бар да, калыстык сурасаң Садыр акеге бар деп айтылган сөз да. Мен ошондой принциптер менен жүрөм. Балдарымды деле ошентип айтам, эч кимге калп айтпагыла, алдабагыла, чыныңарды айткыла, түз жүргүлө деп. Анан ынтымакта болушубуз керек, биримдикте жүрүшүбүз керек деп. Ушундай элден көбү деле ошентет да, кантип эле бала чакасы жаман болсун дейт. Бирок ал нерсе өзүнөн башталыш керек да, что тиги балдарга айтыш сөз, насаат ата эненин өзүндө болуш керек да. Ошон үчүн мен келинчегим деле раматтылык ошол тарбиялаганда азыр эки уулум деле Кудайга шүгүр көз тийбесин токтоо түз жүрүшөт. Анан ошондой кылып тарбиялаганда мен деле эртең менен кетесиң, кечинде келесиң, чогулуп чай ичип отуруп калганда айтып калат ар кандай проблемаларды, анан айтасың, бала болгондон кийин урушасың. Азыр мектепте урушуп койсо сүрөткө тарта коюп жетип барып атышпайбы? Туура эмес. Өзүң билим бере албай атсаң, өзүң тарбиялай албай атсаң, эжекеге мектепке өткөзүп бергенден анан ал киши тарбиялаш керек дейм. Ал бала жаман бала болсун дебейт эч убакта. Жакшы бала болсун, окусун дейт. Анан чукуп койсо да тартат, ал килейген атасынан улуу эжелерди анан кийин биякка салып алып разборка кылат. Мен ал жакта туура эмес деп көрөм. Биз деле ошо мектептеги эжелерибиз, агайларыбыз чукумак турсун, башка деле бир чапчы окубайсыңбы депчи. Андан эмне башка жаман адам болуп калдык. Ушундай да. Анан ар бир нерсе өзүнөн башталыш керек, ата эненинчи. Балага тарбия берердин алдында. Өзү үлгү болуш керек деп ойлойсуз. Небере күттүңүзбү, жокпу? Жок, боло элек буюрса болот го деген ой. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайбыз ал.